Жаңы жылға арналған шахид құры. Аңгеме. Авторы Зинақан Пасаңова. Оқуған, үн қоштауып аудиолаштырған Эрнис Қияс. Кече түні жатарда унутуп өчүрбөй койгон уюлдук телефону таң зарлап күч алды. Nokia'nын бетинен тааныш сандарды көргөндө кымбаттын жүрөгү шуулдай түштү. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы чалып жатат. Дагы кайсыл жерде эмне болуп кетти экен? Жаңы жылдын 1-күнүндө таң эртелеп издегенине караганда жакшы кабар эмес. Түнү бою жаңы жыл тосуп, жамгырда жааган майрамдык салют фейерверктерден дүңгүрөп, коюу жана ачуу түтүнгө какаган шаар таңгамал гана тынчыгат. Таң агара баштаганда ак кар жамынган дүйнө мемиреп жымжырт эле. Терезеден көпкөк тунук асман көрүнөт. Мындай аяздуу сулуу жана бейпил таңда жамандык жөнүндө ойлооң да келбейт. Бирок маалымат катчынын чарчоодон, чала уйкудан кардыккан үнү дүрбөлөңдүү чыкты. Шашылыш кабар бар. Түндө Опертоодун командири Нурлан Сейитбеков террористти кармоо учурунда курман болду. Кымбаттын көздөрү умаштай ачылды. Уккан кабарын тактап сурап алгандан кийин иш кеңсесинин көздөй учуп жөнөдү. Ал шашылып кийинип жатканда күйөөсү төшөктөн баш көтөрбөй туруп уйкулууга урады. Эмне болуптур? Журналист аялынын күн-түн дем алыш, майрам дегенди билбеген коогалаңдуу иши ага көнүмүш болуп калса да, үнүнөн тынчсыздануу сезилет. Ишке кеттим. Келгенде айтамын дегенге зорго чамасы жетти кымбаттын. Азырага ар бир мүнөт кымбат эле. Бул жаңылыкты өзү иштеген маалымат агенттигинин сайтына башкалардан мурда жайгаштырып үлгүрүшү керек. Атаандаш сайттар интернетте көбөйгөн сайын иш да оорлошуп баратат. Анан да теңдең түшкүр, кырсык, өлүм, саясий кутумдар жөнүндө жазылган кабарларды эт бетинен кетип окуйт экен. Ишканасы үйүнөн көп деле алыс эмес. Ошондуктан тез-тез басып жөнөдү. Көк жылгаяка айланган жолдо жыгылуу да оюна келбей, шашыла кадамдайт. Аязды суукка карабастан шаардын башкы көчөсүндө ары-бери жүргөн адамдар көп эле. Бирок эртең менен жай баскандар аз. Бардыгы артынан жоо куугансып, шашылыша кадамдашат. Жүздөрү болсо алдан эге кабатыр же уйкулуу. Террорчунун жардырган гранатасынан курман болгон опер кызматкер да кече эртең менен аларга окшоп кызматына ашыккандыр. А көрсө өзүнүн ажалына шашылган экен. Кымбат кеңсеге жеткиче жүрөгүн эзген оор ойлордон арыла алган жок. Кырсыктар, жардыруулар, буйртма киши өлтүрүүлөр, тоноочулук, балдарды зордуктоо сыяктуу каргашалуу окуялар эл журтка көнүмүш болуп баратат. Кымбат мындай суук кабарды уккан сайын жан дүйнөсүнө ок тийгендей заар кана түшсө да, аны элге биринчи болуп кабарлоого шашылат. Журналисттик кесибинин мүшкүл жагы ушундай. Кабинетине кирип, компьютерди ачкандан кийин ой сезимин дароо жыйнап ишке киришти. Такталган кабарды кыскача жазып, сайтка илгенден соң башка сайттарды бир сыйра карап чыгууга да үлгүрдү. Ал биринчи болуп бериптир. Бирок бул тездик үчүн эрдемсүүгө али эрте. Эми баарыдан мурда курман болгон командир, граната жаргызган террорчу жана жабыркаган адамдар жөнүндө толук жана так маалымат табуу керек. Андан тышкары окуянын күбөлөрү, коопсуздук кызматы менен милициянын өкүлдөрү, тез жардамдын түнкү бригадасы, курман болгон милиция кызматкеринин жакындары менен дагы байланышууга шашылып жатты. Эл түнкү окуяны ар кандай имиш-имиштен угуп дүрбөлөңгө түшпөй, чыныгы болгонун болгондой кылып сайттан окусун. Кымбат мындай чукул жагдайда өтө тездик менен иштегенге маш болуп калган. Бардык жерде өзүнүн маалымат булагы бар. Жаңылыктарды биринин артынан бирин сайтка жайгаштырып жатты. А түгүл окуя болгон жерден фотолорду алууга үлгүрдү. Анын суранчу боюнча бир таанышы WhatsApp'тан жөнөтүптүр. Жолдоштук мамиленин пайдасы ушундай да тиет экен. Бул фотолор сайт үчүн баалуу табылга эле. Бир аздан кийин электрондук кат куржунуна тың этип кат түштү. Ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысынан келиптир. Түнкү окуяны алдын ала иликтөөнүн баяндамасын жөнөтүптүр. Кымбат маалымат катчынын мындай ыкчамдыгына ыраазы боло түштү. Өз ишинин чыныгы адиси деп ушул жигитти айтыш керек. Кызматтык баяндаманы сайтка ылайыктап иштеп жатканда болгон окуяны көз алдынан чуурду.
Шаардын Борбордук аянтында 31 декабрь күнү кечинде майрамдык оюн зоок өткөрүлмөк. 25 метрде бийик жасалма балаты 10 күн мурун эле орнотула баштаган. Себелеп жаап жаткан кар бүртүктөрүн элестеткен күмүш түс үлпүлдөк торчолорго жана бриллианттарга жылчыксыз урулгон улуттук орнаменттер менен кооздолгон балаты кеч кире баштаганда көз уялта жаркырап күйүп, назик жана шаанилүү шоола чачат. Анын айланасы да жомок дүйнөсүн элестетет. Күмүштөн жасалгандай жаркырак чанада олтурган аяз ата жана аяз кыз, ханышанын ак сарайы, жаныбарлардын ашемдүү жана сырдуу үңкүрлөрү, кичинекей балатычалар, түстүү жарыктар. Балаты жасалгалан бүткөндөн кийин бир жума мурда салтанаттуу түрдө оту күйгүзүлгөн. Ошондон бери бул аянттан адам үзүлчү эмес. Ал эми бүгүн эл жаңы жыл тосушканы өтө көп келиптир. Кечки электе эле музыка жаңырып, белгилүү ырчылар ырдашып, оюн зоок тез эле кызый баштады. Бүйүрү козголгон жаштар алып баруучунун сөзүн же концертти деле угушпай, бирок ышкырык кыйкырык менен дуулдап кубаттамыш болушат. Түн кирери менен балатынын айланасы түстүү шамдардын жарыгына кулпунуп, майрамдык шаң күчөдү. Тынымсыз атылган фейерверктер асман бетин бербейт. Абаны түтүн каптап күйүк жыттанат. Шаңдуу элдин ичинде формача милиция кызматкерлери жана коопсуздук органдарынын эл катары кийинишкен чалгынчылары да көп эле. Алар өтө чымыркануу менен иштеп жатышты. Эл аралык террористтик уюмдун шаардын Борбордук аянтындагы жаңы жылдык балатыны жардыруу планы жөнүндө оперативдүү маалымат алынган. Ага чейин радикал динчилдердин жаңы жыл майрамы мусулмандардыкы эместиги, кийин майрамдаса күнөөгө батаары жөнүндө тымызын эскертүүлөрү быйыл күчөп кеткен. Жаңы жылды майрамдоого чакырыктар, ачык эле коркутуулар, эки тараптуу каттуу жаакташуулар элдин тынчын кетире баштаган. Бирок карапайым эл бул саясаттын артында исламды жамынган эл аралык терроризм турганын кайда билсин? Ошолордун жашыруун уюму жаңы жылдык балатыны жардырмак болушуптур. Бул операцияны Сирияда акыркы 2 жылдан бери согушуп жүргөн жергиликтүү тургун аткарары аныкталган. Ал Кыргызстанга өзгөчө тапшырма менен жөнөтүлгөнү жөнүндө маалымат келген. Бирок ал ата-энеси, аялы жана кичинекей балдары жашаган үйүнө жакындамак түгүл, өзү жөнүндө кабар да берген жок. Каерде жашынып жүргөнү жана качан, кайсыл жерде террордук акт жасоо планы азырынча белгисиз. Орган кызматкерлери күнү түнү тыным албай иштеп жатышты. Элди дүрбөтпөө үчүн балдар мекемелеринде, окуу жайларында жаңы жылдык балаты майрамдарын өткөрүүгө тыюу салынган жок. Бирок майрамдык кечелер өтүүчү имараттар, алардын кире бериштери шек алдырбастан катуу көзөмөлгө алынды. 2-3 күндөн бери шаардын Борбордук аянтынын жана башкы балатынын айланасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Айрыкча теракт эл көп чогулган түнү болору күтүлүп жаткан. Шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана терроризм менен күрөшүү бөлүмүнүн опертобунун жетектеген Нурлан Сейитбеков ыкчам тапшырма алган. Террористти жерден чукуп болсо да таап, залалсыздандыруу керек. Ансыз шаарга да, аларга да тынчтык болбойт. 3 күндөн бери жолдоштору менен үй бетин көрүшпөй, бел чечишпей иштеп жаткан Нурлан бүгүн таң эртелеп уккан жакшы кабарга демөрлөнүп турат. Эрте менен башкармалыкта өткөн жыйында ага кезектеги наам ыйгарылгандыгы жөнүндө министрдин буйругу окулган. Жыйынга катышкандар бул буйрукту жактырышкандай узакка шатырата кол чабышты. Демек анын кызматын баалашат экен. Нурлан ушуга көңүлү эргиди. Жыйындан чыгары менен дароо үйүнө телефон чалып сүйүнчүлөдү. Атасы, апасы, жубайы, 5 жашар уулу, 3 жаштагы кенжеси кызы. Ар бири менен бир ооз сөздөн болсо да сүйлөшүп чыкты. Атасынын үнүнөн өтө сыймыктануу билинет. Апасы жаш этиштүү. Жубайынын өрөп күгөн добушунан болсо, көөдөнүнө батпаган сезимдин ысык леби ургансыйт. Качан келесиң? Жаңы жылды бирге тособузбу? Сен жакшы көргөн салатты жасап койдум. Уулу менен кызы телефонду биринен бири талашып, "Ата, бизге Аят ата эмне белек алып келет?" деп чыйылдап жатышты. Нурлан үй бүлөсүнүн ысык мээримине балкый түштү. Бир самга кыялына эрк берип, жаңы жылды ата-энеси, аялы, балдары менен бирге тосорун элестетип жиберди. Төрдө мээримтөөгө шүгүрчүлүк келтиришкен атасы менен апасы топуктуу отурушат. Үй куттуу жана жылуу, үстөлдүн үстүндө жайнаган түркүн даамдын жыты буркурайт.
Ayalı berekeli kolu menen bışırgan boğursok, şirindikler, salattar, vazada mömöjemiş üyme salıngan. Bölmenin ortasında jarkırak oyuncuklar menen jasalgalangan balatı ornatılgan. Uul kızının ermegi oşol balatı. Antkeni Ayaz ata bugün bul balatıga köp beleklerdi katıp koyoruna işenişet. Ulan balatıga ümerçikteşip, anın butaklarынан sürpriz izleşet. Nurlan üyge girer menen uudeki gürüşü başlaşat. Al atasın jıkmayınça canı tımbagan öte öjör. Atası jеңilip berse çında verdemsip kalat. Nurlan da ulunun ergökürök taymanbas bolup çoňoýup kele jatganına jetini albayt. Atalyk şerdentken uluu sezim menen jüregi eljireyt. Uşul baldarynın baktısı jana gelечек üçin zamandyn tınç boluşun tileyt. Ata-enesi de baktylуу jana döwletli garlyk sürüşsün. Uşul maksat tilek aga daima dem berip durat. Nurlandın gıyaldanosu bir minöttöy gana sozuldu. Başkarmalıktın operativdүү geňeşmesine girip baratıp kayradan büt diti işke buruldu. Geňeşmede kıska birok tak tapşırmalar berildi. Çetçakadan gooptu gabarlar düşüptür. Tünü kimdir biröler universitetin borborduk aýatyna ornatylgan balatyny sındırışkan. Göçöde çoçun erkekler Ayaz ata menen Ayaz kızga gol salışkan. Kapırlar dep kıykırışıptır. Alar urup jatıp. Abal günden günge ordoş baratat. Aga jaraşa koopsuzluk organlarının dağı tүйşügü güçödü. Nurlan öztöwü menen bayramdyk oýunzok ötүүçü şahardyk borborduk aýatga bölündü. Bul jerde gözömölge ala turgan obýektler көп ele. Tört taraptan girүүçü joldarga goýulgan ötkölдөр, çoň balatı, anın aylanasyndagy sansız balatyçalar, jomokşo saraylar, Ayaz atanın çanası, karalaçıktar, anan şirindikler, жаңы жылдык жасалгалар satılучu suuda jarmankesi. Ar birin şeýek bilgizbey akmalaşyp, el arasında aralap jürüşet. Nurlanda şektүү adamdy bilgizbey izdep köpçülüktün içinde. Terrorçunun sürötü göz aldında. Özü guraktуу jigit eken. Bir şaharda çoňoýuşup bir жердin susunu içişipdir. Al jönde toluk malumat Siriýada soguşup jürgeni anyktalgandan keyin daýym bolgon. Anın üýbülesi de toluk iliktöge alıngan. Şahardagy karapaýym jaşagan üýbül eken. Atası ömür boyu ötük usta bolup işteptir. Çoň bazarın içindegi eski, kir ustakananın bir burçunda bürüşüp oturup, jırtılgan ötük, batinkelerdi tigip jürüp ömürünü ötkürgen. Kol jorutup tapgany öp-çap günümlük jaşosun zorgo gıymıldatyp turçu. Eki uulu, 5 kızı mektepte okussa da jardyp dele bilim alışpady. Kızdary güýüge tip getişdi. Çoň uulu anın ötük ustaçylyk önörüni ulantyp, mahalada ustakana açyp algan. Kenje uulu Şarabinin atası menen agasynyň mehneti güç. Birok tabışı jarbagan kesibin jeridi. Al jambakty jaşogo köwürög ıktap, ar nersege tiyip kaçıp işlemiş bolup jürdü. Başka jakta baktalay kütüp turgansyp, Russiýaga dagy barıp geldi. Al jaktan üýlenip bir balaly bolup gaýtgandan keyin da bir jerge turuktu işdege moýnu jar bergen jok. Bekerçilikden koňşu çaldarga goşulyp köçedegi meçitke barıp namaz okuy başlady. 5 mal namaz okuga ötkenden keyin süýlegen sözü da özgördü. Emi ata-enesine, agasyna jalan hadislerden aýtyp, bul düýne jalgan düýne, any Allah Taalaga ibadat kılуу menen ötkürü gerek dep ınandyrat. Barın Allah beret, Allah alat dep iş jönünde oýlangusu da gelbeyt. Bul wagtda anın üýbülesine dagı 2 perzent koşuldu. 4 balany alarga Şarabidindi jana anın ayalyn goşup baguu karıgan atasynyň moýnunda. Ayalyna hijab giygizip, göçöde jürüsüne tyýuu salgan. Mektepke bara başlagan uuldarynda namazga jykkan. Ötükçü çaldyň günümlük taap kelgen garajatyna zorgo bir mal gazan gaýnaýt. Şarabidin uulunun jürüm turumu, kılgan işi, süýlegen sözleri de atasyna түшүнүксүz ele. Akırkı jyly kompýuterge jabışyp kaldy. Üýge nan alyp kelүүge akça tappagan aga kymbat bahluu planşet, notebook kim bergenine akyly jetpeyt. Ha bir önükü dep koýat tuýuk gana atasynyň surosuna. A özü üýde bolsa kompýuterde gadalyp oturat. Anan ele bir güni hiç kimge aýtpay debey, Russiýaga getip galdyr. Bul jönde telefondan bildirүү jönötüpdir. Meni izlebegile, özüm gabarlaşam. Jarym jyldan keyin milisiýadan gelişdi. Üýdün için tintip, ar birin surak alganda gana Şarabidindin emne iş kılıp jürgeni daýym boldu. Siriýadagy soguşkelerdin tapşyrmalaryny atgarçy eken. Al jaka adamdardy jönötüp turupdur. Emi özü Siriýada soguşluk maşugudan ötüp jatkany jönünde malumatty da üýbülesi milisiýadan ukdy.
Karıgan atası bul kaygını götüre albay büк düştü. Uğlunun jana anın bala çakasının tagdyry jönünde kıjalatçılıkka jüregi turuşluk bir algan jok. Ömür boyu golun jorutup iştese da tınç yaşady ele. Emimin tüýbülös menen gaýtaryp alınıp soguşgerdin atası bolou. Neberilerin ertenki günü jönde sana jüregin jedi. Çal göz jumgandan keyin bul üýdegilerden abaly an sayın oğurdoşdu. Şarabedin bir juma murun Siriyadan özgöçe tapşırma menen gelgeninde gödönünün tereňindegi tuğulup ösken ýün gözдөй tartkan sezimdi güçtöp baskan. Üýünde any gaýsyl ele jakşylyk kütüp durmak. 7-nji klasta okugan ulu özüne özü asyp ölgeni jönünde suuk kabar agada jetken ele. Balasının ölümini ukkanda jüregine iğne uçu tız ettirip sayılganday boldu. Birok kayra, perzent Allah Taala bergen. Allah Taala özü aldı dep juwandy. Testiyer ulunun soguşgerdin balası degen sözden çünçüp, jan düýnesi jabırkap, bul düýneden öz erki menen aşa geçkeni, töşökte jatkan orlu apası, aç kursak, jırtık giyimçen, jürekleri jaralı baldары, alardın geleceği, tiriүү jesir ayalının tagdyry emi aga tasir ete almak emes. Bul kıyınçılıklardan bari, jalgan düýnedegi sınoo, al bir gana Allah Taala dep sıyınıp jaşap, tübölüktük jaşoga barganda, beyişten jay algysy gelet. Al üçin Allah Taalany tanybagandardyň kanyn suwda ýagyzuga, kurmandyk çaluga daýar. Atygül golu gıçyp, teşin gıçyratyp durat. Anken uşul arkyly gana özüne beyişke jol açylgany turbaýby. Şehit ketse beyiştin 80 ür kızlarının rahatyn göret. Egerde aman esen kalsa, al hiç kimge jolukpay. Siriyanın Deirra zor şarına gaýra gaýtmak. Özü tulup ösken, balalygy jana jarym ömür ötken. Ata-enesi, bala çakası jaşagan şaharda emal jat adam bolup kalganyn sezdi. Uşunday oydan ulam Şarabidin terak jasoga bütkül niyeti jana darman darameti menen toluk daýar ele. Birok bugün öte güçötülgen kowpsuzlyk çaralary aga jol bergide emes. Aptalap toktoy bir turup maydalay kıpındap, bir turup boruşoloy jağan kardan keyin bugün gün açılgan. Appak жаңы kar göz uyaltıp, ayazdı aba taptaz ele. Bul kışkı görünüş жаңы jyl mayramının şanesini an sayın arttırdı. Ayantka göňüli açkany gelgenlerden manaýy şaňduu. Birok alaryň arasynda jürüşken organy kızmatkeler üçin mayramdyk manaýy jok ele. Alar özgöçe oluttu jana kowptu tapşyrmany tak atkaruga amildetdi. Nurlan ayantka gire berişde götkölderge gözömöldi tekşerip aylanyp basyp jürdi. Ötkölde turuşkandar al jetektegen ыкчам hareketten ötöwüniň kızmatkelleri ele. Ayantka kara niyet adamlar girip ketpeşine jol berbö mildeti koyulgan. Ar bir adamga gıldatpay ko salışsa da, başlık götürgöndördi gana toktotuşup tekşerip jatışat. Kalın toň giyinişken erkek ayalдар da gözömölden ötüştü. Mayramdyk oyun zoku gelgen elin içinde da kowpsuzlyk kızmatkelleri jetişerlik. Bari bir öte sergek jana kırakı bolu zarıl. Gaýsy jerden çerak gütülüşü belgisiz. Bul uçurda Şarabidin ayantka öte jakynda basa da alystan torup jürdi. Emirden tapşyrmasy boýunça balatyga jakyn jerde jardyruu gerek. Birok aga gire beriş joldarga ötköl goýulyp, gözömölgü alnyşı tapşyrmany atkaryny tataldandy. Ayanty gözde gele jatışkan sürme toptorga koşulup bir neçe jolu jakyndap kelip abaldy salmaktady. Jardyrgyç zatlarga atylgan sportluk başlygy menen öte algyda emes. Al şahardyn borborduk köçelerin kıdırıp çerak jasaý turgan ыңгайлуу jerde garaşdyrdy. Birok bul tüni borborduk ayantdan başka jaýlarda kişi kara köp dele emes ele. Restoran, kafe, barlarda 10-15 günden beri tınımsız ötkölüp jatkan korporativdik geçeler bugün tyýylypdyr. Komduk tamaktanıçı jaýlarda kişi az. Jardyruu el köp jyylgan jerde bolşy gerek. Oşonda gana maksatına jetmek. Emirden şahardagy ökül menen baýlanyşyp, kanday kılуу gerekdigin geňeşdi. "Jop güt" dedi al. Birazdan soň çalıp, plandyn biraz özgörgönün bildirdi. Ar kanday gyralga jaraşa bir neçe variantdagy plandar bar ele. Emi al jardyrgyç zatlar katılgan şahit kurun tagыныp, ayantka giret. Egerde ötkölde garmay turgan bolsa daroo jargys. Mümkün bolşunça göýrek kurmantyk bolsun dep düşündürdi şerigi. Allah joluna, Allah ýyk, Allahu akbar dep ötürdi buyrugun
Emirden jaşırın ökülü. Tapşırma түшүнүктүү. Алла Таала үчүн курман болор учурда келиптир. Бул аны дели өрүттү. Кудай алдына ыйык жол менен барат. Шахид курун тагынып, калың тери тон кийген Шарабидин 3-чү жолду өткөлгө жакындап келди. Жолдо аянтты карай сүйлөшүп келе жатышкан орто жаш эки аял бир эркектин сөздөрүнө аралашып, алар менен бирге келгендей болуп кирип кетемин деп ойлогон. Бирок ошол учурда Нурлан да өткөлгө келип калган эле. Эки аялды коштоп өтүп бараткан эркектердин бири көзүнө чалынды. Негедир өң тааныштай сезилет. Шаар чакан, мүмкүн көчөдө же башка жайларда туш келишкендир. Ошентсе да ички туюму шектентип жатат. Эркектин колунда баштык жок болсо да, оң колунун учун тери тонун ичине катып чыгарбаганы ан сайын күмөн жаратты. Аларды токтотуп, баарынын документтерин сурады. Шарабидин жай түр көрсөтүп, билбепмин, үйдө калды, албадым эле деди. Бирок тондун бүшүлөнгөн жерине салган колун чыгарбай турат. Нурлан анын көздөрүн тааныды. Сакал мурутун таза кырынып, интеллигенттерче кийинип алса дагы, көздөрү сүрөттөгүдөй сурданып, чекирей этиктейт. Бирок аны таанып калганын билдирбей, паспорттук режим. Анда барып, документиңизди алып келиңиз, деди жай гана. Аны мүмкүн болушунча көпчүлүктөн оолагыраак алып кетүү керек. Мүмкүн шериги бардыр. Шарабидин артына дароо кайтты. Бирок ал шашылбай кадамдап баратты. Шахид курундагы жардыргыч затты кыймылга келтире турган топчудан колун алган жок. Опер кызматкердин камырабаган түрүнөн улам топчуну басып үйдөн аз жерден карманып калды. Эгерде анын жан кечти экендигинен шек алышса, мынтип кое беришмек эмес. Адыр чындап эле кутулуп кетсе, анда аянтка кирүүнүн башка жолун издеш керек. Ыкчам ойлонууга акыл жактан дараметсиздик кылды. Ал буйрукту аткарууга гана машыккан. Эмирдин Сириядан жөнөтүлгөн ага белгисиз адамы жан жагында акмалап жүргөнүн түкшүмөлдөйт. Өзүнүн тапшырманы аткарган аткарбаганын көзөмөлдөп, маалыматты Эмирге жеткирип турарын билет. Бул учурда формасын жөнөкөй кийимге алмаштырууга үлгүргөн Нурлан шектүү адамды жандай басты. Дагы 4-5 опер кызматкери жакындан акмалап жүрүшөт. Тондун ичинде же граната, же шахид куру бар экени айгине. Аны жаргызууга үлгүрбөй кармап калуу керек. Шарабидин аянттын парк тарабын көздөй бет алды. Жолдун бурулушундагы кичинекей күркөгө кирди. Күркөнүн дубал бою айнегинен ал минералдык суу алып, оозун бурап ача баштаганын көргөн Нурлан чагылгандай атып кирип барды. Артынан эки опер кызматкер да буйдалбай кошо киришти. Капканга түшкөн жангечти колун бошотууга бар күчү менен булкунуп жатты. Бирок анын эки колун бурашып, сыртка алып чыккан оперлер коопсуздук эрежелерин унутушкан жок. Негизгиси жарылууга жол бербөө керек. Нурлан кармалгандын тонунун бүчүсүн этияттап чече баштады. Ал ойлогондой эле шахид куру окшойт. Аны тездик менен залалсыздандыруу керек. Тондун алды жагын ачарында кайдандыр ок атылды. Ок Нурландын арт жагынан тийип, ок өткөзбөөчү жилетинен чыкпай калса да, ал Шарабидинди басып жыгылды. Ушул учурда жарылуу кулак тундурду. Кызматтык баяндамада билдиргендей, ок жолдо өтүп бараткан белгисиз автоунаадан атылыптыр. Окуя болгон жерден Калашников автоматынын 3 огунун гильзасы табылган. Бул жарылууда Нурлан менен кылмышкер мүрт кетишип, дагы 3 опер кызматкер жарадар болуптур. Өз өмүрүн тобокелдикке салган милициянын майору Нурлан Сейитбеков быйыл жазда 27 жашка чыкмак экен. Иши кырсыкты өлүмдү кабарлоодон башталган же аяктаган күнү кымбат оор сезимге жеңдирип коет. Өз ишинин ушундай жагына эч көнө албайт окшойт. Жаңылыктардын топтомун жазып сайтка койгуча убакыт бешим ооп баратыптыр. Бул арада күйөөсү бир нече жолу телефон чалып кабар алды. Ага деле оңду жооп берүүгө чамасы жеткен жок. Мына эми баардык маалыматтар берилди. Бирок Нурланга ок аткан кылмышкерди издөө операциясы аягына чыга элек. Ар кандай божомолдор айтылып жатат. Ал террористтин шериги болушу мүмкүн. Же артынан көзөмөлдөгөн чалганчы. Кантсе да теракт жасоо планына тиешеси бар болушу мүмкүн. Чымырканып иштөөдөн чарчап талыкшыганын эми сезди. Бөлмөнүн күн чыгышты караган терезесинен төгүлгөн күндүн таптаза нурларын, кир чала элек жаш кар бутактарына тоңгон дарактарды тиктеп,
кыймылсыз көпкөдө отурду. Күн тийип, жылымтык тарта түшкөнгө имараттардын чатырларынан бошогон кар көчүп түшүп, жолдордо күрткү жатат. Көчөдө эл аз. Бирок телевизор, радио, интернет чуулдап, өлкөдө акыркы окуянын айланасында ызы чуу башталды. Кечке жук шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы маалымат жыйынын өткөрдү. Автоматтан ок аткан адамдын өздүгү аныкталыптыр. Адырал эл аралык издөдө. Ал Шарабидиндин тапшырманы аткарса да, аткарбаса да, көзүн тазалоо максатында Сириядан эмир тарабынан жөнөтүлүптүр. Шаарда да аны кармоо боюнча ыкчам издөө иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Ички иштер башкармалыгынын башчысы анан журналисттердин суроолоруна жооп берди. Кымбат үйүнө кайтканда көз байланган кечки убак эле. Күнү бою көрүшпөгөнгө сагынычтары ашып-ташып, босогодон кубана тосуп алышкан балдарын бир башкача мээрлене бекем кучактады. Мына бакыт деген. Куттуу жана жайлуу үйү, сүйгүнчүк балдары, жубайынын арзуу толо көздөрү. Бул бактысын бүгүн жүрөгү менен туйду. Эртеси ишке келер менен шаардык милицияда аза күтүү иш чарасы өткөрүлөрүн кабарлашты. Кымбат офистен чыгып баратып, баштыгын бир сыйра текшерип алууну унуткан жок. Телефон, диктофон, фотоаппарат баары салыныптыр. Калем сап, блокнотун да ала жүрөт. Техника иштебей кала турган ар кандай жагдайга дуушар болуп калышы мүмкүн. Журналист үчүн аза күтүү да ишке айланат эмеспи? Өзү иштеген агенттиктин башкы кеңсесине жерине маалымат жөнөтүп турат. Ички иштер башкармалыгы жакын жерде жайгашкандыктан жөнөдү. Жол боюндагы гүл сатылуучу күркөнүн жанынан өтөрдө, буттары тушала түштү. Жаңыдан үзүлүп, аяздуу абада чырайына чыккан жыпар жыттуу ак, сары, кызыл розалар, гвоздикалар, гладиолустар, пушту жана кырмызы түстөгү георгина нарциссттер ар дайым ушул жерден өтүп баратканда азга болсо да бул дүйнөнүн баардык көйгөйүн унутуп койчу эле. А бүгүн гүлдөрдү көргөндө гана опер кызматкердин күтүүсүз өлүмүнө мынчалык жаны ачып жатканынын себебин түшүндү. Быйыл күзүндө шаардык ички иштер башкармалыгында поэзия кечеси өткөрүлгөн. Ага акын катары чакырылган Кымбат адегенде укук коргоо кызматкерлери көркөм чыгармага кызыгышат бекен деген камтама ой менен келген. Бекер эле тынчсыздантыр. Казармалык клуб офицерлер менен кылмуруттары жаңыдан кылайып келаткан жап-жаш сержант, лейтенанттарга, курсанттарга жык толгонун көргөндө көңүлү жайлана түшкөн. Алар клубдун как тактайдан жөлөнгүчү жок туташ жасалган орундуктарында бойлорун катарда турушкандан бетер түз кармашып, мыкчыя отурушкан. Сүрдүү кийимдерине карабастан, милициянын жаш кызматкерлери жүздөрү байоолук жана жаштыктын кайнаган жигери менен жылдыздуу эле. Ар бир ыры окулган сайын колдорун марш тебишкенден бетер бирдей ыргак менен катуу чаап жатышты. Кеченин аягында көбүнчө махабат, кыздардын арзуусу, арман, үй бүлө жөнүндө суроо беришкен. Катаал кызматтарына карабай, жүрөктөрү назик жана сүйүүгө ышкылуу бул жигиттерге ошондо Кымбаттын энелик мээрими түшүп калган. А мүмкүн ошондо анын жүрөгүнүн түпкүрүнө кол салып, капыстан аңтар теңтер кылган суроону түндө курман болгон Нурлан бергендир. Гүл жөнүндө көп ыр жазат экенсиз. А өзүңүздүн биринчи алган гүлүңүз эсиңиздеби? Милиция кызматкерлери менен жолугушууда ушинтип сурашат деп ойлогон эмес. Балаң түшкүр десе. Кабак астынан сүрдөнүп да, шоктонуп да тиктеген капкара чуңкур көздөрүнөн жылт-жылт от күйүп турган. Бир гана ал эмес, алдыда отурушкан жаш курсанттар менен офицерлер, алардын артынан орун алышкан салабаттуу зардалдарда демдерин иштерине алышып жооп күтүп калышты. Баардыгынан көздөрүнөн жаштыктын керемет бир баянын угууга аябай куштарлык көрүнөт. Кымбаттын тээ илгери бийке чукурагында кимден кантип гүл алганына кызыгышып, аyoолуу жүрөк сырын билүүгө ынтызарланышкан кумар көздөргө не дээрин билбей тунжурай түштү. Буга чейин андан кайсыл гүлдү жакшы көрөсүз деп көп сурашчу. Жан дүйнөсүн жыргалга бөлөгөн эң жагымдуу суроолор. Аларга канча жолу болсо да тажабай, дайыма жан дили менен жооп берүүгө даяр. Гүл жөнүндө айтуунун өзү да ушундай бир ырахатка бөлөйт.
Бирок bir adamdan жакшы көргөн bir гана гүлү болоруна түшүнчө эмес. Ал үчүн жашоону көрктөп, сулуулукка чаңкоону кандырчу гүлдөр көп эле. Алардын ар биринин өзүнө куштарланта турган өз маалы бар. Жылдын 4 мезгилине жараша, улам бирине делбиреген сезимин арнайт. Кыш шилдесинде аппак кардын көркүн ачып чоктой жанган кыпкызыл розаларга көзү тойбой сонуркаса, эрте жазда кар алдынан өлүп чыккан бай чечекейлер, андан кийин көктөм чакырган мандалактар менен какымдын айсары түстөгү гүлдөрү делебесин козгойт. Жазгы нөшөргө жуулуп жыты буруксуган сирен кумарды жазса, жайындасы талаада жайлоодо өскөн тоо гүлдөрүнө, көзүндө болсо астралар менен хризантемаларга ашык. Эңсеген гүлдөрү жаңыдан ачылганда дестелеп сатып алып, иш үстөлүндө, жатак бөлмөсүндө вазаларга салып коюп, кареги канганча тиктеп, жытына тое искемейинче кумары жазылбайт. Ал эми жигиттерден биринчи жолу арзып алган гүлү бай чечекей эле. Ага тун сезим тартуулаган бул гүлдөр соолуп калгандан кийин да кургатып коюп, ушул күнгө чейин аздектеп сактап келатат. Үлбүрөгөн агыш назик желекчелери кургап калса да, көркүн жоготпой, о качанкы ууз жаштыктын жамгырлуу жазгы кечин эстетет. Ушул гүлдү алгандагы өрөп күгөн керемет сезимди дайыма сагынып жоктотот. Өмүрүндөгү биринчи гүлдестени тартуулаган уланга тун махабатын арнаган. Экөө табышкан өмүрдүн 17-чи жазында алда мына бул курсанттардын курагындагы кыл муруту кылайган жап-жаш улан болчу. Ошол жылы кымбат Борбор шаардагы университеттин биринчи курсунда окуучу. Жигит күтө элек чагы. Бирок жаштык сезим аны өзүнө багындырып, уяң үлбүрөк сезим жүрөгүн ээлей баштаган. Өзүнө окшош тартынча курсташ бала жөнүндө көп ойлоп, тиктегиси эле келе берет. Көздөрү чагылыша түшсө, экөө тең каректерин ала качканча шашышат. Сени караса эле кызарып кетет, сүйүп калган окшойт, дешчү курбу кыздары. Бул сөзгө ишенер, ишенбесин билбей жүргөн. Анткени сүйүү деген улуу сезим таптакыр башкача болуп келчүдөй туюлчу. Курсташ бала агасынын үйүндө жашагандыктан сабак учурунда гана көрүп калат. Башка кыздар менен ээн эркин тамашалашып сүйлөшө берчү улан анын алдында мокоп, сөзгө келе албай жүрөт. Жаңы жылдык бал маскарадта биринчи жолу бийге чакырып, белине немере кармаганда курсташынын жүрөгүнүн көөдөн жара тургандай түрсүл какканы угулуп турду. 8 март майрамы күнү кымбат бардык аял затындай эле кимдир бирөөнүн өзүнө белек арнап куттукташын аябай эңседи. Бөлмөлөш кыздар кинотеатрга чогуу жөнөшкөндө алдан эни шылтоолоп барбай калып, кечке жалгыз отурду. Эрте жаздын ызгар жааны же басылбай, же катуулабай, күнү бою бир калыпта шыбыргактап, көңүлдү булуктурат. Бирок тумандуу жаан жатаканадагы майрамдык шаңды токтото алган жок. Чоң ачылган терезелерден жаштар жакшы көрүшчү белгилүү шлягер ырлар күндөгүдөн бийик жаңырып турду. Гүл көтөрүшкөн жигиттер же эки-экиден түгөйлөр моюндарынан шорголгон жамгырды тоготушпай шаракташып өтүшөт. Эшик алдында заргып селкилерин күткөн жигиттер андан көп. Балкондорго чыгышып, тамчыларга жүзүн тосо жалгызтырган кыздар дагы жок эмес. О, жаштык! Сенин махабат эңсеткен, көөдөнгө батпаган жаш жана курч талабыңа ким туруштук бере алат? Эл бир дел бир сезимдерге мас болуп, аалам колунда тургандай дел өргөн, же арзуусун таппай кусаланган кыз жигиттерди ким айып этер? Кымбат өзүнө аябай жакшы курсташ бала майрам менен куттуктап келчүдөй сезилген үмүт менен жол карай берди. Кече сабактан таркарда аны жандай басып акырын «Эртең каерде болосуң?» деп сураган. «Билбейм» деген кымбат кыз назы менен. «Чатаканада жашарымды билип туруп, ушинтип сурайт» деп таң калада түшкөн. Бүгүн эми ошол уландан башка эч кимди күткүсү да, көргүсү да жок. Чакырса укпай калбайын деп терезе жакка бар дити менен кулак түрөт. Мүмкүн эшиктин алдында тургандыр деген ой менен вахтер кемпирге улан барып, «Мага эч ким келген жокпу?» деп сурап жатты. «Жок» деген жообо жүрөгүн бычактайт элет. Акыры тажаттыбы, урушуп берди. «Кандай кылсың деги? Келсе чакырам да». Ага да карабай, жатаканада жашаган кыздардын баарын айбыктырган эркек үндүү одоно чалыш кемпирге
жалыңгыдай bolot. Ayıldağı atenem maga bir baladan akşa jibеришкен eken. Gelsele girgizip koyuңuzçu. Akşa alıp gelgen balany we. Kızdan şıltosun düşüngöndöy şıldın köy tikteyt eşik kaytargıç ayal. Kalpı bilinip tursa da et jürekti tolgogon sagыныç menen tuyuk kalığı turuşluk beri öte kıyın ele. Taşbakaday jayjılgan münöttör jaş ömürden süyüktü adamısız ötüp jatkanına iç açıştırat. Tün da girdi. Kızlar da kinodan kaytıştı. Alar özdörü görüşken India kinosundağı süyüjönde aytıp tügöt alışpay, kızуулana süйлöşöt, talaşa da getişet. Kımbat gana sözgö koşulubady. Gerelden geçke gütüdön alsıraganday bolup çarçap бүтüptür. Birok bul gün arzygan ulandın gutuksuz, kadimkele gündördün birinde bolup ötüp geterine ınangısı gelbey turdu. Saattın jebesi 9'da urganda bir otolo tüngüldü. Temeganın bar ekendigi da, sezimi da, kızlardın bol jolu da bari jalgan. Süyü da jalgan. Uşul uçurda teriden aynegine tırs ete mayda taşdıydı. Mentip jigitler gana belgi berip çakırat. Kımbat barынан ozunup terezege uçup jetti. Sezimleri aldabaptır. Tömende al jaşagan bölmenin tuşunda moyun sozo tiktep kurstaşı turat. Suulangan çaçı mangdayına jabışıp, giyimleri ılayga bulgangan. Birok öňe uşunçalyk baktylуу, gözleri bolsa ot bolup güýüp janat. Alakandары tolo bayçeçek eýgülün andan giyin bağımdadı. Al, jerge düş degende başını jansady. Kımbat birinci kavatga uçup ele düştü. Kurstaş bala tamçılar jugan jap-jaş nazik güldördü anın alakanına ayarlap salıp, "Mayramyň menen" dedi. Eki goçuşu tola düşkön bayçeçekeylerge albırgan jüdün meýerlene sürtüp bererkedi. Bul gutukda gütkönden de aşıp düştü. Toğlorda jazalda ösüçü güldür menen koşu göpten beri sagınıp kusalanyp jürgen toğunun ayıldın jityn tartuuladı. Oýda jok kuwanyçka baş aýlanyp, anın giyimleri ötme gatary suw bolgonun, gebir jerine batkakşyp alyp galganyny görse da elesi albapdyr. Bul jönünde o giyin oýlady. Bayçeçekeydi özü toğu barıp terip gelgen okşayt. Bişkektin çetindegi bökse tolorgo jetip qaytyş dagı günçülük jol emespi. Oşonduktan geç tüngü kalsa gerek. Birok bul bojomaly tышka çykkan jok. Özü üçün atayın toğu barıp gül terip gelgenine uşul gezge çeyin işengisi gelet. Tun mahabattın bayçeçekeyleri. Alar kımbatka uuz jaştıktın, algaçkı tunuk süýünün sembolü bolgonu menen ıyık. Andan keyin dalay suular agyp, bugünkü ötken gün geçegini eskirtip gelatat. Birok jyl saýyn tuulgan gününde jana 8 martda eň jakşy görgen adamlarynyň gutuktap gül berişin ayabay gütkeni özgörgen jok. Bul günderi guçagy gülge tolup, üýü tola jyty aňkyp turuşy gerek. Ras, al kıçıragan kış jildede tuulgandykdan bul malda öte kımbattap geççü güldün gadyryn jakşy bilet. Oşon üçün da tabigattın bul ajaýyp sululugun eň kımbat belek katary göröt. Egerde seni süýgen adam çyn diliniň gutuktagysy, je göňülüňde tapgysy gelse, alsaga jaga turgan güldi da tanday bilet. Oşol güldür gana jürekde unutulbay jaşap kalat. Kışkı suuka çydamdy goçkul gızıl tüstegi rozalarda özgöçe jakşy görüp kalyşyna da mahabat sebepker bolgon. Bul güldür aga jubaylyk turmuşdun süýüge mas algaçky gündöründen esdelik katary sezilet. Arzygan adamına baş koşgondan az gün ötpey, kımbatdan tuulgan günü gelip kaldy. Tereden aýneklerin muz tordop, arıktardagy suular toňgon ayazdy gün ele. Taňzarda oýgonyp ketken jaş gelin, güýösünün töşekden akyryn turup baratkanyny görüp taň gala düşdi. Al erte menen uktagandy jakşy görgendikden jaş bala okşotup araň oýgoççu. Oşondukdan bilgizbey baýkap jata berdi. Güýösünün şaşkalaktagan türü bar. Goluktusu tarapdy ulam garap goýot. Diplomatyny açyp 3 dana roza gülüni alyp çykdy. Geçinde ala gelip katıp koygon eken. Sabaktary joň jana uzun, koşkul gyzyl jelekçeleri jaňadan açılıp geletgan Gollandiya sortundagy rozalardy üýlenүү toýunda kurstaşdary tartulaşkan jumuru karapa vazaga saldy. Güldörde garmaganga köp dile ebi jok bolsa da suw guyup, ulan nazik oňda gulap, köpke alpyrışdy. Bu iştijasy özüne de aýbay jagymdy bolgony sezilet. Kımbat güldördi görgende süýünörüne jana
ыраазы болоруна алдын ала ырахаттанып жаткандай. Белектен да сүйгөн адамынын сезими жана камкордугу жүрөк элжиретерлик эле. Ошондон бери кошкул кызыл розаларды кымбат дүйнөдөгү эң сулуу жана махабаттын аруу гүлдөрү катары ардактайт. Кымбаттын өмүрүндөгү эсте калган гүлдөр жөнүндө баяны орган кызматкерлеринин баарын муютту. Залдын ичи тым-тырс болуп турганы эми гана сезилди. Жаш курсанттардын көздөрү нурданып, жүздөрү албырып чыгыптыр. Анан баары буйрук болгондон бетер уурдуларынан жапыр турушуп, узакка жана катуу шатырата кол чаап жатышты. Кымбат аза күтүү иш-чарасына шашып жатса да, гүл сатуучу жайга кайрылып, гүлдөрдүн ар бир түрүнөн бир даанадан тергизип алды. Кагазга оротпой көкүрөгүнө бекем кызып көтөрүп баратат. Жүрөк жылуулугу өткөн бул десте гүлгө куштар жигиттин муздаган денесин акыркы жолу жыпар-жытка бөлөсүн. Анын сөгү салынган табыт шаардык милициянын коросунда коюлуптур. Баш аягы кызыл манат менен жабылуу жатат. Жүзүн көрбөгөн да түзүктүр. Анан көпкө чейин өңү көз алдынан кетпей элестей бермек. Чогулгандар түнөрүшүп үндөбөй турушат. Баш жагында катары тизилишкен опер кызматкерлер анын отряды болуш керек. Көкүрөктөрүнө автоматтарды бекем кыса кармашып, кабактары кектүү. Туугандар да топ болуп турушат. Алардын ичинде кара жолук салынган жаш аял, курман болгон капитандын жубайы окшойт. 3-5 жаштардагы уул баланы жана кызды жетелеп алган. Жанында ыйдан кабактары шишиген эркектер, атасы жана бир тууган агалар болсо керек. Милициянын башчысы коштошуу сөзүн айтып бүткүчө, тамагын бууган ыйды жуткандай бир нече жолу тыным алып, анан каргылданган үн менен кектүү сүйлөдү. Кош Нурлан, сенин эрдигиңди элиң, кесиптештериң жүрөктөрүндө сакташат. Артыңда калган балдарыңа дайыма камкордук көрүүгө сөз беребиз. Алар эр жүрөк жана мекенчил атасына татыктуу болгудай тарбиялайбыз. Сенин ордуңду басар, изиңди улар уул кызың бар. Эрдигиңди, ысмыңды эч качан өчүрбөйбүз. Начальник анан Нурландын атасы турган жерге басып барып, аны бекем кучактап, кайрат айтты да, уулунун жаңыдан алган офицерлик чин белгисин жана өлгөндөн кийин ыйгарылган эрдик орденин тапшырды. Өзү тагынууга үлгүрбөй кеткен бул сыйлыктарды алуу ата үчүн өтө оор болуп, заманы уурла түшкөнү баарынын муунун бошотту. Анан начальник Нурландын балдарынын жүзүнөн сүйүп, уулун колуна так көтөрүп, сенин атаң баатырларча курман болду. Сен дайыма атаң менен сыймыктан аласың. Ага татыктуу эр азамат болгон, деди. Атасына сөз берсе, сүйлөөгө дарманы жеткен жок. Анын ордуна Нурландын жесир калган жубайы чыкты. Кара кийинген келин колдоруна кызыл розаларды көтөрүп алганы бир аз өңгөрүнгөсүйт. Ал өзүн кармап, күч кайратын топтогондой, 1 мүнөткө үнсүз тургандан кийин кайраттуу сүйлөдү. Кече эрте менен Нурлан телефон чалып, наам алганын сүйүнчүлөдү эле. Бирок кооптуу тапшырма аткарарын айткан эмес. Мен аны куттуктоо үчүн ушул розаларды сатып келип, дасторкон жайып күтүп отурганбыз. Мынтип Нурландан айрылып калганыбызга эч ишенгим келбейт. Ал биз үчүн дайыма тирүү. Сени менен өмүр бою сыймыктанып, элесиңди ыйык сактап өтөрүбүзгө ишен. Балдарыңды эч нерседен кем кылбай, татыктуу тарбиялап өстүрүүгө бүт өмүрүмдү арнайм. Сага арнап алган гүлдөрүмдү ала келдим. Пул гүлдөрдү табытыңа коем деп ойлодум беле. Келин эми өзүн карман алган жок. Тамагын ый бууп, мөндүрдөй уланган көз жаш куп-куу жүзүн жууп жатты. Анан сөзүнүн аягына чыкпастан, розаларды Нурландын көкүрөгүнө коюп, табытка жүзүн басып, үнүн чыгарбай өксөп ыйлады. Аны аялдар зорго ажыратып жетелеп алып кетишти. Аза күтүүнүн акырында табытка гүл чамбарлар коюла баштады. Кымбатта көпчүлүктүн шары менен жакындап барып, көкүрөк жагына гүл коердо кулагына үнү жаңыра түшкөнсүдө. Биринчи жолу алган гүлүңүз эсиңиздеби? Кайра ордуна барып турганда табыт гүлдөргө көмүлүп калган экен. Бирок боо-боо түшкөн гүлдөр да өлүмдүн сүрүн жеңе алган жок.
Жашоонун табигый мыйзамынын бузулушуна ынануу кандай оор. Өз малынан бурда өчкөн ömür кимди болсо да кайгыртат. Палаң түшкүр. Ölümge bilip durup baş baylaptır. Erdik menen suu jüröktük bet gelişken gödürmemde al, özünün çınıgı jokerdikin görsetipdir. Munday ölümdü şehit deşet. Tirүүлük menen ötö jaş koşaytsa da, gül menen urmatsy töşülgön jolda uzap ketdi tirүүлükden. Mümkün al uzak jaşaganda ömür boyu da uşunçalık köp gül almak emesdir. Bul jarık düýneden gül töşülgön joldor menen uzap ketүү jaş garıga garabayt tura. Kımbat öz jaşosunun eň baktyly minötlerin görktögen güldür jönde ajaýyp sonun çıgarma jassam dep köpden beri niyet kılıp jürçeli. Birok antep-mentip çygynbay gelgen angemeni jazuga, bul düýneden gülge oranyp uzagan jaş mayorдун ölümi sebepker boloru oýuna da gelgen emes. Turmuşun gurgurdy garaç. Mezgilsiz ölüm aga güldür jönde estetdi. Gülge baýlanşdy bardyk nerseler aga jaşoonun ululuguna, görkemine, süýüge gana teşelüdey sezilçi. Jaratılışdan öte nazik, ajaýyp koz jana atyr jytty güldürdün özü korgoga muktaş. Mort jana alsızdygy menen aýony oýgotat. Birok al bizge jubatu tartulay turgan gudret güçkö da ekendigi kanday taňgalarlyk. Jürekti tızıldatkan açuu jogotuunu, bul düýneniň geremeti bolgon güldün sululugy. Mer şıbası juup çayalar beket. Tirүүлük menen öte erte goşaytışkan jaş jigitke gançalyk jany açsa da, kırçınday jaş ömürdün bul jarık düýneden kaytar joluna güldör töşelip, jypar jytka aňkyp turganna kaniyet kıldy. Oşol tünü jaza başlagan angemeni da gül töşölgön joldor dep atady. Çıgarmanın ayağı.